Көк тоолор жана күмүш түстүү көлдөр аларды токой курчап турат. Кызыктуусу табияттын мына ушул кол тийбес кооздугу арасында комфорттуу жана эң мыкты эс алууга боло турганы. Жалпы салам, бул Travel and Comfort программасы жана мен Мади Фазыл. Биз кереметтүү болгон кышкы Бурабайдабыз. Бурабай көрктүүлүктөрү жалаң гана табияттан турган Казакстандын сейрек кездешкен жерлеринин бири. Бул жакта бийик тоолор дагы, изилденелик үңкүрлөр дагы, эң таза көлдөр дагы орун алган. Ошол эле учурда ушул кооздуктун баары жогорку сервис жана өнүккөн инфраструктура менен айкалышат. Андайларды аймактын комфортабелдүү отелдеринен жолуктура аласыз. Азыр болсо мына ошондой отелдердин бирине бет алмакчыбыз. Живописттүү пейзаждар, Бурабай көлүнүн жээгинин биринчи тилкеси жана эс алуу үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн толук комплекси. Отелдин аймагы курорттук жайлардын эң мыктыларын катарына кошот. Ал дүйнөдөгү эң ири мейманкана комплексинин өкүлү. Ал комплекстин катарына дүйнөнүн 80 өлкөсүндөгү 9100 отель кирет. Отелдин дизайны жаратылыштын өзү менен илхомдолгон. Бардыгы болуп бул жерде жагымдуу болгон жана заманбап келген жылуу жыгач менен айкалыштагы нейтралдуу түстөр менен кооздолгон 100 номер бар. Бурабай улуттук паркынын чок ортосунда орун алуу менен отель терезелеринен кереметтүү көрүнүштөрдү сунуштап, аталган аймактын жаратылыш кереметтерине чүмбөттөп турат. Admiring such magnificent view of a national park from the hotel. Колуңа бир чыны ысык чай кармап, отелдин терезеси аркылуу улуттук парктын кереметтүү көрүнүштөрүнө суктанууга болот. Андан артык эмне керек? Бул жакта оюн салган кичинекей меймандар ар дайым эңсеп күткөн меймандардын бири. Анткени концепция боюнча отель үй бүлөлүк эс алууга каралган. Эс алуучуларга бул жерге кереметтүү пейзаждар менен эң таза аба гана эмес, эс алууну эстен кеткис кыла турган кызматтардын баардык топтому сунушталат. Расскажите, пожалуйста. Конок үйдүн өзгөчө жактары тууралуу сөз улап берсеңиз. Биздин отелдин философиясы бул үй бүлө менен комфорттуу эс алууда. Биздин негизги меймандарыбыз балалуу үй бүлө жана жаш жубайлар. Эң сонун, айдар кадрларды тандоо жана окутуу учурунда эмнеге басым жасайсыздар? У нас два главных человека в отеле, это гость и наш персонал. Биздин отелде меймандарыбыз дагы, персоналдарыбыз дагы артыкчылыктуу орунда турат. Биздин кесипкөй командабыз ар дайым квалификациясын жогорулатуудан өтүп турушат. Биз сервисти мыктылоо жагында иш алып барабыз. Тренингтерди, тимбилдингтерди өткөрүп турабыз. Ошондой эле эл аралык тажрыйбага ээ кесип менеджерлерди тартып келебиз. Алар бизге жумуш ыргагын туура уюштуруу жагында көмөктөшүп турушат. Ошондуктан бул багыттагы ишибиз күн сайын уланууда. Дал биз көрсөткөн кызматтардын сапаттары кардар үчүн атаандаштык күрөшүндө бизге артыкчылыктарды берип турат. Тыкан конференц-зал жана сыйымдуу келген банкет залы, мейли ал ишкер жолугушуу же болбосо ири конференция же үлпөт болсун, жогорку деңгээлдеги татаалдыктагы иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Отель казак жана Европа ашканасынын кеңири тамактарын сунуштап келет. Алякарт аш тизмеси менен лобби бар иш алып барат. Күн жылуу маалда үстү жабылып турган терраса дагы өз ишин улантат. Заманбап концептуалдуу ишкана иш алып барып келген шарап ресторанынан башкы ашпозчунун колунан жаралган автордук тамактардан ооз тийүүгө болот. Швед үстөлү, ыргактагы эртең мененки тамактар улуттук ресторанда тартуу кылынат. Ал эми кечкисин достор топтору же үй бүлө мүчөлөрү убактысын караоке барда жагымдуу маанайда өткөрө алышат. Дал ушул ресторандын өзгөчөлүгү эмнеде камтылган? Ну, у нас в ресторане... Биздин ресторандын концепциясы биз баарына түшүнүктүү болгон салттуу тамактарды алып, аны заманбап трендтер менен аралаштырып жана ошол эки учурдун чогуу алынгандыгынан улам биздин ресторандын концепциясы келип чыккандыгында камтылган. Биз жасаган тамактар меймандарга түшүнүктүү болуусуна аракет кылабыз. Бирок аларды бир аз кайра иштеп чыгабыз, кызыктуу болуудай кылып. Бул жакта тамактарга өз сүртүмдөрүңүздү кошууга жетише алдыңызбы? Вообще, каждый раз, когда создаю меню, я стараюсь... Дегенкиси аш тизме жаратып келген ар бир учурумда мен бөтөнчө болгон 3-4 позицияны киргизүүгө аракет кылам. Бирок аны да 100%га толук аткаруу мүмкүн эмес. Анткени меймандардын баары эле түшүнө бербейт, баары эле кабыл албайт. Бүгүнкү күнү ал гастрономия деп аталган нерсе болушу керек. Жогорку сапаттагы тамактар, бирок кыйла бизге жакындаштырылган.
Бөтөнчө айкалыштык менен мисалга алсак, бизде манты сыяктуу тамагыбыз бар. Ал тамакты баары билишет, бирок биз мантыны сом балыктан жасап беребиз. Адатта манты кой же уу этинен жасалат. Ошондуктан биз башкы ашпозчунун колунан жаралган бөтөнчө тамакты сом балыгы менен мантыны ооз тийүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарган жокпуз. And now, of course, the best part. Программанын ушул бөлүгү дегустация эң жагымдуу жагы экендигин кайталабай эле коеюн. Аталган эксклюзивдүү тамак канчалык даамдуу экендигин баамдап көрөлүм. Даамы бөтөнчө, абдан кереметтүү экен. Мейманкананын аймагы таңга салат. Көлдүн жанындагы укмуштуу локация жөө жүрүш же вело саякаттары үчүн мүмкүнчүлүк берип турат. Активдүү эс алуунун ышкыбоздору бул жактан жылдын кайсыл болбосун учурунда жаныңа жагымдуу нерселерди таба алышат. Кышкысын квадроциклдер, лыжа жана коньки меймандар үчүн кызматын кылып келет. Отелдин тегерегинде кичинекей меймандар үчүн көптөгөн локациялар каралган. Эгерде сиздин балдарыңыз болсо, анда албетте ушул жака келгениңиз жакшы болот. Эң кичинекей туристтер үчүн отелдин аймагында балдар үчүн клуб жана аргыл жандуу оюн зооктор иш алып барат. Оюн аянтчасы, аркан шаарчасы жана аскага чыгуу оюну балдардын кубанычын арттырат. Ал эми келерки жылы балдар менен кыздарды эң мыкты болгон суу сыйлыгы күтөт. Аны куруу иштери соңуна чыгып жатат. Кичинекей меймандар отелдин аймагынан тыйын чычкан, коён сыяктуу токой жандыктарын да кездештире алышат. Зоотерапия балдарга гана эмес, улуу муун өкүлдөрү үчүн дагы абдан пайдалуу. Бул жактагы токой жандыктары коркушпайт экен. Алар туристтерден эч тартынышпайт. Токой фаунасы менен достук жана жагымдуу коңшулук отелдин өзгөчө жагынын бири. Ал бардык жагынан эко-френдли трендин кармангандыктан. Мы нацелены на природу, уединение. Биз курчап турган чөйрөгө аяр мамиле кылууга ыкташканбыз. Теңдем менен ымалашууну мыкты сактайбыз. Ошондой эле бизде атайы программа бар. Казакстанда алгачкылардан болуп эко сертификат алганбыз. Анда зыяндар өлчөмүн азайтуу, таштандыларды иргөө, энерго өнүмдүүлүк маселелериндеги позицияларыбызды так чагылдырат. Ошол тренд менен кадамдаш болуудабыз. Ошондуктан биз дээрлик 100%га эко-френдли катары саналабыз. 100%. Тынчтык жана жаратылыш менен бир болууну каалагандар үчүн 4 мейман үйү сунуш кылынат. Алар дагы өз интерьерлери менен суктандырышат. Бул үйдүн жалпы аянты болжол менен 400 чарчы метр. Үйдүн биринчи кабатында панорамалык терезелери жана кумарланткан көрүнүшү менен кенен ашкана турат. Кыскасы, баарын өз көзүңүз менен көрүшүңүз керек. Скандинав стилине кумарланган интерьеринин мүнөздүү өзгөчөлүгүнүн бири болуп, заманбап эмеректери менен экологиялык материалдардын нуктуу айкалышы саналат. Бул жерде бардык элементтер айкалыштыктан нукташтырылган. Андан улам жылуулук жана үйдөгү комфорттуулуктун жагымдуу атмосферасы орун алып турат. Конок үй 10-15 адамга караштырылган. Ушул сындуу конок үйдө баарыбызга белгилүү болгон Рождество майрамында эле жалгыз калып жаңы жылды тозууга даярмын. Сыйкырдуулук жана өзгөрүү деми эстен кеткис эс алуу менен майрамды тартуу кылуу абада калкып жүргөн сымал. Аярлык, экологиялык таза, учурду баалай билүү жигери, ушунун баары эко-френдли отелинин мүнөздүү жагы. Албетте алар интерьеринин стилистикалык келбеттеринде камтылбай кое алмак эмес. Анткени минималисттик жана токтоо болуп саналат. Ар бир үйдө өзүнчө ажатканалары менен бир нече уктоо бөлмөлөрү, мейман тосуучу жай, тамактануу бөлүгү, теричилик техникасы менен жабдылган ашкана, балкон жана терраса бар. Бул жердеги олуттуу артыкчылык болуп, ар бир үйдө өздүк саунанын орун алышы саналат. Ал жерде кайсы болбосун учурда падышадай гана эс алып тынч жата аласыз. Ар бир мейман өз үйүнүн кайталангыс дизайны менен кынаатталган. Бирок ошентсе да алардын жалпы мүнөздүүлүгү бар. Анын өзөгүндө табигый материалдарды колдонуу турат. Басым жыгачтан жасалгалоого бурулган. Ал эми декорунда көп сандаган пледтер, жаздыктар жана дизайнердик элементтер орун алган.
ызгардуу абаны жактырган ар бир мейманкана бул курорттук отелдеги кышкы кардын илеби жана кышкы түн атмосферасы абдан кызыктуу болот. Кышкы эс алуу бир түрдүү деген стереотипке каршы бул жерде жылдын суук мезгилинде ишке ашырылуучу бир катар көңүл ачуучу иш-чаралары сунушталат. Ал эми мен болсо кышкысын ушул кереметтүү отелде аткарууга үлгүрүшүм керек болгон топ 5 жумушумду белгилеп алдым. Анда эмесе менин тизмеме көз жүгүртөлү. Биринчи пункту катары квадроциклдер белгилениптир. Анда кеттик. Квадроцикл бир орунда турбаган жана жашоосунда ар дайым жаңы сезимдерди издегендер үчүн идеалдуу вариант болуп саналат. Анын үстүнө бүтүндөй сезонго каралган көңүл ачуу. Бурабайдын тегерегинде кызыктуу сейилдөөгө жана баардык тоскоолдуктарды басып өтүү менен өзүн адреналинге толтуруп, абсолюттуу эркиндикте болуу мына ушул чыныгы релакс эмеспи? For me, as for a resident of Southern Metropolis, Түштүк мегаполистин жашоочусу катары мен үчүн күрткү болуп турган кар баскан жерлерде унаа төөбү өзгөчө, экзотика жана кумар болуп саналат. Аракет кылып көрөлү. Өзүм үчүн кезектеги бөлүк катары лыжаны белгилептирмин. Анда дагы тоодо тебүү деп жазыптырмын. Иле Ала тоосунун беттеринде лыжа тээп көргөм. Эми болсо Бурабайдын айланасын багындыралы. Лыжа тепкенди жакшы көргөндөр үчүн атайын жабдылган комплекс табылга болуп саналат. Бул жерде атайын тоо лыжа трассасы жабдылган жана тиешелүү шаймандар да бар. Лыжага биринчи ирет туруп жаткандар үйрөнчүк үчүн зарыл болгон нускамадан өтүшөт. Тоо лыжа комплексинин жумушчуларынын айтымында кышкы эс алуунун ушул түрү бүгүнкү күнү популярдуу болуп жатыптыр. Басымдуу бөлүгү Борбор калаадан, Караганды шаарынан келишет. Бирок жергиликтүү калк дагы, Щучинск шаарынын жашоочулары дагы бул жака келишип, лыжа тээп кетишет. Балдары менен келишет, улуу муундар да келишет. Ошондой эле жеке нускамачылар кызматтары да көрсөтүлөт. Башкача айтканда, эгерде адам биринчи ирет келип жаткан болсо, анда ал кошумча кызматтан пайдаланып, нускамачыны жалдай алат. Сиздин пикириңизде эркин түшүү, лыжа тебүүнү үйрөнүү үчүн болжол менен канча убакыт талап кылынат? Эркин түшүүнү үйрөнүү үчүн менимче 3-5 машыгуу жеткиликтүү болот деп ойлойм. Эгерде адам бир кездерде лыжага туруп көргөн болсо, анда дегенкиси ага бир машыгуу жетиштүү. Лыжа тебүүнүн ден соолукка кандай пайдасы бар? Лыжалар организмди тонуста кармап туруунун мыкты ыкмасы. Анын үстүнө кыш мезгилинде организмдин процесстери басаңдагандыгын эске алсак, лыжа тебүү башка дисциплиналарга мыкты альтернатива болуп саналат. Болгону жумшак жана коопсуз. Активдүү лыжа тебүүдөн жана көңүл ачуудан кийин ой чабыттарды бир аз тартипке салып алуу керек. Менимче кышкы сыйкырдуу токой аралап сейилдөө керектүү болот деп ойлойм. Карагылачы, токой өзүнүн таза жана ак кийими менен абдан салтанаттуу көрүнүп жатат. Токой аралап сейилдөө бүтүндөй организмди чымырлантат, канды кислород менен байытат. Токойдун абасы шаарда жок болгон бир катар кошулма жана заттарга толгон. Бурабайдын ийне жалбырактуу токойун аралап сейилдөө өзгөчө пайдалуу. Аймактын жагымдуу экологиялык абалы тууралуу токойдун өз өнөрүн чачуу менен талааларды басып өтүп келе жаткандыгы дагы айтып турат. Мындан артык шартты таба албайсың. Демек эмнеге өсүүгө болбосун? Биздин тизмедеги келерки пункт ат минип сейилдөө боло алмак. Бирок биз аны аймакка кийинки ирет келгенге чейин токтото туралы деп чечтик. Өзүбүз болсо отелден чыгып алып Бурабайдын жанындагы укмуштуу бир жерге барууну чечтик. Ал эң ышкыбоз аталган саякатчыны дагы таңга салат. Биз бара турган жер энеолит доорундагы Ботай маданиятына арналган этнография жана археология музейи. Ботай маданиятынын укмуштуулугу менен маанилүүлүгү бул жерде биздин бабаларыбыз эң алгачкылардан болуп жылкыны колго таптагандыгында, көчмөндөрдүн эң алгачкы турактары жаралгандыгында жана ал талаа цивилизациясынын улуу новациялары башталгандыгында камтылган.
Бул жерде табылган байыркы артефакттар, ат жабдыктар менен жаныбарлардын сөөктөрү Ботай маданияты жылкыны алгачкы ирет колго таптоо дооруна туура келгендигин айгинелеп турат. Бул жакта казакстандык окумуштуу Виктор Зайбергдин жетекчилиги алдында АКШдан келген изилдөөчүлөр 35 жыл аралыгында археологиялык казуу иштерин жүргүзүшкөн. Эгерде эсиңиздерде болсо, биз буга чейин Түркистанга барган кезде дал ушул жерден табылган сөөктөрдөн чогултулган Ботай жылкысынын скелетин көргөн элек. Ботай маданиятынын эң басты ерекшеликтери. Ботай маданиятынын эң башкы өзгөчөлүктөрүнүн биринен болуп, ботайлыктар жапайы жылкыны колго таптай алган алгачкылардан болгондугунда камтылган. Маданияттын башкы өзгөчөлүгү ошондо. Мындан тышкары дагы бир укмуштуу факт, ал маданият таш дооруна туура келет. Демек, биздин заманга чейинки 4-3 кылымдарда пайда болгон. Башкача айтканда, жылкыны колго таптоо таш доорунда башталган. Ежелги адамдар жылкыны колго үйрөткөн болгон экен. Биздин бабаларыбыз жылкыны колго таптоодон тышкары бизге турактуу, куруу, жигерин жана өзгөчө архитектуралык стилди өткөрүп берген. Алсак, ал турактык мезгил аралыгына жараша азыркы казак бооз үйүнө арналган. Ошол байыркы курулмалар бышык жана жөнөкөй болгондуктан аларды азыркы заманда дагы колдонууга болот. Эгерде семантика тууралуу айта турган болсок, Ботай турактары дүйнө жүзүн кайталап турат. Тоголок формасы, шар түрүндөгү жабуу, топтолуусу турактын чогортосу болуп коломто саналат. Жалын болсо күнгө үндөш. Тереңдиги 1 метрге жеткен турактар жер алдындагы өтмөктөр менен биригип турат. Алардын ар бири өзүнчө уникалдуу жана ишкердиктин белгилүү бир түрү үчүн караштырылган. Мисалга алсак, менин түшүнүгүм боюнча, бул жер ашкананын байыркы аналогу. Бул жакта тамак жасашкан. Жаңы бышкан чүйгүн эттин шорпосунун жытын да сезип кеткендей болдум. Музей бардык өзгөчөлүктөрү менен ошол доорду мыкты көрсөтүп, илгерки заманга кол тийгизүү сезимин толук бере алат. Миңдеген жылдар аралыгындагы мөөнөткө карабастан, казуу учурунда табылган чопо идиштердин беттеринде бээ сүтүнүн май молекулалары сакталып калган. Ал дагы жылкыны алгачкы ирет колго таптаган адамдар бээ саап ичишкендигин далилдеп турат. Андай көрүнүш азыркы кезде Казакстанда дагы уланып келет. Анын далили катары музейде кымыз жасоо менен алектенип жаткан Ботай айымынын мом айкели. Мындан тышкары бул жерде уруу башчысынын скульптурасы жана кол өнөрчү эркек кишинин айкели дагы орун алган. Биз азыр кайсыл жерде турганыбыз тууралуу айтып берсеңиз. Бул жерде тургун жайларыбыздын эң басты бөлмөсү Ул Тайпа көсөмүнүн бөлмөсү деп аталат. Бул эң башкы бөлмө, уруу башчынын бөлмөсү деп аталган жай. Анын башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири кире бериш эшиктин алдыңкы бөлүгү башкалардан төмөн болгондугунда. Башкача айтканда, бөлмөгө кирүү үчүн адамдар ылдый жүгүнүү керек. Аны менен ал уруу башчысына сый урматын билдирген. Өзүңөр көрүп тургандай, биздин бардык имараттарыбыз жер алдында турат. Эмнеге деп сурашыңар мүмкүн. Анткени жайкысын бул жакта салкын, ал эми кыш мезгилинде болсо тескерисинче жылуу болот. Жылыгыраак. Ачык асман алдындагы музей биздин бабаларыбыздын дүйнөлүк маданий мураска кошкон салымын баса белгилеп кетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бурабай укмуштуу, кереметтүү жаратылышынан тышкары, аймак тамыры тереңдикте миңдеген жылдарга кеткен. Бай келген тарыхы, дүйнө тарыхынын арымына таасир тийгизген таамалыктары менен сыймыктана алат. Сырттагы 30-35 градустук суукта кечке тура берүү мүмкүн эмес. Демек, биз жан дүйнөнү кумарланткан отелге кайттык. Кычыроон, сергектик тартуулаган абада убактыбызды активдүү өткөрүп, маданий жактан суусунуубузду кандыргандан кийин, менин каалоо тизмемде сергектикти тартуулаган бассейн менен дене жибиткен укалоо деген турат. Отелге караштуу көп функционалдуу спа борбор. Бул кесипкөй деңгээлдеги кызмат көрсөтүүнүн ден соолукту чыңдоочу жана косметологиялык жигери бар, мыкты кынатталган жана дене чымырын жумшарткан эс алуунун айкалышы болуп саналат. Хамам менен саунага баруу жашоо үчүн каралган акынын ичине кирет. Сыйкырдуу токойго ачылган ушул сындуу көрүнүштө спорт менен машыгуу кумардын туу чокусу десек болот. Менин айтканыма ишене берсеңиздер болот. Машыгуу залындагы дене тарбиядан кийин биз спорттун интеллектуалдык түрүнө өтүүнү чечтик. Ал спорт көз таамайын өркүндөтүп, тактык менен тапкычтыкты өстүрөт. Кызыктуусу, бул жактан отелден чыкпастан эле көңүл ачып эс алууга боло тургандыгында. Азыр болсо биз бильярд ойнойбуз. Эң башкысы татыктуу атаандашты табуу керек.
Жакшы жагы отелде бильярд оюнун жалгыз ийгиликтүү жалгаштыруу үчүн бардык шарттар бар. Партиялардагы табитиңизге жараша тандалган. Орус нугунда, пул, карамбол, кийинкилеринин саны дагы абдан көп. Каалаган сапатта жана узундукта. Үстөлдөр дагы эң мыкты. Жашыл мукаба менен классикалык нукта тартылган. Жашоодо кайра кайталоону ыкташтырууну каалаган учурлар болот. Бүгүнкү биздин кышкы сыйкырдуу бурабайда өткөрүп жаткан убактыбыз мына ошондой учурлардын бири. Жигердүү өткөргөн күндүн акырында бизди таза аба алдындагы даамдуу кечки тамактануу күтүп жатат. Тимур, биз азыр кайсыл жерде турабыз? Бүгүн биздин гриль хаусубуздабыз. Биздин отелде ушул сындуу 2 үй бар. Ал жакта меймандар этти өз колдору менен жасай алышат. Темейде меймандарыбыз өз этин ала келишет. Үйүндө маринадтап жумшартып алышкан болот. Анткени ар биринин өзүнүн маринадтоо ыкмасы бар. Эт кандай даярдалышы керектиги боюнча өзүнүн көз карашы дегендей. Андан улам биз аларга ушул сервисти дагы сунуштайбыз. Мындай үйлөр азыркы кезде өзгөчө кышкысын менин оюмча абдан эле актуалдуу болушу керек. Терезенин ары жагындагы райы менен көрүнүш кудум жомоктогудай болот. Эң сонун бул жерде алдын ала даярдалгандарды көрүп турам. Биз азыр стейк рибай жасайбыз, жергиликтүү өндүрүштө, мрамор уй этинен. Демейде рибай стейкин классикалык мааниде, мисалы шишкебек сыяктуу маринадтайбыз. Бул жерде эттин даамынын өзү абдан маанилүү. It's very unusual to see such things, especially during the winter season. Мындай көрүнүшкө көз салып туруу бөтөнчө экен. Өзгөчө кышкысын эт ачык жалын алдында даярдалат. Мен ооз тийгенге шашылып жатам. Башка ашпозчу айткан баалуу кеңеш менен бөлүшөбүз. Эт ширелүү жана жумшак болушу үчүн даяр болуп калган стейкти 5-7 мүнөткө фольга менен ороп коюу керек. Frosty coolness, mountains. Кычыраган суук, токой, тоолор жана тынчтык. Грилде бышкан жыпар жыттуу эт үчүн эң сонун учур. Келгиле ооз тиели. Даамы укмуш. Эмне демекчибиз? Биздин бурабайга сапарыбыз карып бара жатат. Өзүңүздөр түшүнгөндөй эле 4 сезон концепциясы бул жакта эң сонун иштеп жатыптыр. Курорт чет өлкөлүктөр арасында популярдуубу? В 2023 году мы прогнозируем порядка... Бизге болжол менен абдан көп эле адамдар келет деп болжолдоп жатабыз. Алардын ичинен ала турган болсок, ири бөлүгү албетте биздин ички туристтерибиз болот. Бирок бизге чет өлкөлүктөр дагы келишет. Мен 9 айдын жыйынтыгы боюнча бизге иш жүзүндө 15 000 чет өлкө туристи келгендигин айта алам. 15 000 иностранцев. Если брать Эгерде өлкө боюнча ала турган болсок, анда биринчи орунду албетте Орусия Федерациясынан келген туристтер ээлейт. Экинчи орунда Өзбекстандан келген туристтер турат жана саны жагынан 3-чү орунду Кытай эл республикасы алган. Бул 9 айдын жыйынтыгы боюнча. Ал эми жылдын жыйынтыгында Бурабай курортуна келген чет өлкөлүктөрдүн саны 20 000 адамга жетет деп турабыз. Туристов посетят курорт Бурабай. Отлично. Какие мероприятия, может быть, Келечекте кандай иш-чаралар мерчемделип жатат? На сегодняшний день, за 2023 год, ну еще он не закончился, но вот, грубо говоря, за 11 месяцев. Өтүп жаткан жылдын 11 айы үчүн биз болжол менен 25 иш-чараны өткөрдүк. Анын ичинен 6 иш-чара республикалык маанидеги болду. Эгерде сандык катышты ала турган болсок, анда бизде иш-чараларыбызга болжол менен 15 000 адам катышты. Келерки жылы биз ал ишти улантууну мерчемдеп жатабыз. Анан чоң анык болуучу иш-чараларды ала турган болсок, анда 24-жыл Казакстандын Кытайда туризм жылы деп жарыяланган. Ал дагы ири иш-чаралык саамалык болот. Башкача айтканда, биздин форумдар, көргөзмөлөр Кытай тарапта өткөрүлөт. Биз дагы андай иш-чараларды ири форматта бул жакта Бурабайда өткөрүүгө даярбыз. Меймандарыбызга көрсөтүп, анын үстүнө чет өлкө туристтеринин саны боюнча 3-чү орунда турушат. Бул жакта кандай локациялар, жерлер бар экендигин, биздин салттарыбызды көрсөтүп дегендей. Келерки жылдагы өзүңүздөр билгендей эл аралык форматта көчмөндөр оюну болот. Ал оюндарга 20 мамлекеттин өкүлдөрү келишет. Албетте иш-чаралардын негизги түрү Астанада өтөт. Бирок Щучинск Бурабай курорттук аймагы келген меймандар үчүн тартылуу күчү болот деп ишенем. Бизге бул жакка Астанага келген бардык чет өлкө меймандарыбыз, алар биздин курортторго келүүнү каалашат. Этих гостей, все иностранные гости, которые приедут к нам сюда, в Астану, то есть они захотят посетить наш курорт.
Бүгүнкү күнү Бурабай өлкөнүн таанымал туристтик бренди. Көлдөр менен аскалар өрөөнү бүтүндөй сезондор аралык эс алуу үчүн жагымдуу болбостон, Казакстан Бермети жер шаарындагы эң кереметтүү жана кооз жерлердин бири. Ал жакка ар бир адам өмүрүндө бир ирет болсо да келип кетиши керек. Бурабай эс алуу үчүн Бейиштин төрү. Бул жак ызгардуу, кышта дагы эң көркөмдүү. Ал жакка жок дегенде бир ирет лыжа тебүү үчүн келүү менен чет өлкөгө да чыгуунун кажети жок экенин түшүнөсүң. Казакстандын курортторунда да убакытты мыкты өткөрүп, көңүл ачууга болот. Ал эми мен болсо биздин сүйүктүү өлкөбүздүн эң кереметтүү жерлеринде саякаттоодо жолугушканга чейин кош айтышмакчымын.